Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Бүгүn 2020-жылдын 22-апрели. Эгерде Советтер Союзу ушул кезге чейин таркабастан болгондо бүгүн абдан чоң майрам болмок. Анткени бүгүн ушул Советтер Союзун пайда кылган Улуу Октябрь социалисттик революциясын ишке ашырган пролетариат диктатурасын орноткон Владимир Ильич Лениндин туулган күнү, достор. Владимир Ильич Ленин 1870-жылы 22-апрелде жарык дүйнөгө келген. Буну илгерки ушул мен курактуулар, менден чоң адамдар абдан жакшы билебиз. Советтер Союзунун доорунда жашап калган адамдар. Мен Советтер Союзу таркаганда 92-жылы 23-24 жаштарда болгонмун. Жакшы билемин. Советтик армиянын кызматында кызмат кылгам. Ошол эле Советтер Союзунун мезгилинде Жалал Абад педагогикалык окуу жайын бүтүргөнмүн. Сельхоз работалары дегенде иши кылып, баягы жаштык кезде көп эле бир ошол Советтер Союзунун кандай экендигин акыл токтотуп калган кезде мен көрүп байкап калдым. Эми бүгүнкү темабыз, достор, мындай саясий өңүттө болмокчу. Советтер Союзу бизге эмнелерди бере алды? Азыркы кез менен Советтер Союзунун бир айырмасы кандай, элдерге пайда болду? Азыркы кездеги саясатчылар биз кандай агымдарды карап, азыркы кездеги ушул коронавирус жөнүндө дагы эгер мүмкүнчүлүктөр болсо айта кетмекчимин. Мен ушул негизинен бир ойлорумду бүгүн сиздер менен бөлүшөйүн дедим, достор. Эгерде кызыктуу болсо, мени менен болуңуздар. Мен кыска гана айтып коеюн, эгерде Советтер Союзу болбогондо 16-жылы билесиздер, ушул орус ак падышасына каршы, ошолордун баскынчылык саясатына каршы биздин Орто Азияда көтөрүлүш кыймылы, эркиндик кыймылы башталып, Казакстанда, Түркмөнстанда, Кыргызстанда, мен ушул Өзбекстандын территориясында кандай болгондугун билбейм, ал жерде деле болсо керек, ушул Фергана долинасында мындай анча күч ала элек болот. Ал эми могу түндүк биздин Кыргызстанда ушул падышачылыкка каршы абдан чоң каршылыктар көрсөтүлгөн. Ошол Семиречье уезди деп коюшкан экен, баягы Жети суу уезди деп. Ошол жактардан абдан каттуу каршылык көрсөтүлүп, 16-жылы биздин кыргыз элибиздин боору кайышып, Кытайга качып, көбүн кырып, чыныгы геноцид башталган. Эгерде Улуу Октябрь социалисттик революциясы 17-жылы октябрда болбогондо, андан кийинки этап балким Кыргызстандын түштүгү, ушул Фергана өрөөнүнө, Өзбекстан, Кыргызстан ушул жактарга келип, геноцид андан беш-бетер күч алып, бизди кандай тагдыр күтүп тургандыгы белгисиз эле да. Мен эми ал жагын элестете албайм, достор. Мен саясатчы же бир стратег эмесмин, бирок менин жеке оюмда эгерде Улуу Октябрь социалисттик революциясы болбогондо бизди башка тагдыр күтүп турмак, достор. Улуу Октябрь социалисттик революциясы болуп, кайра ошол Кытайдан биздин боордошторубуз, биздин ошол кетип калган, качып кеткен, качкан кыргыз элдерибиз кайра келип, ушул кандайдыр бир негизде өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүбүздүн ушул азыркы территориябызда кайрадан жашап калдык, достор. Албетте, Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийин 37-жылды билесиздер, достор. Басмачылык мезгилдерди билесиздер. Биздин алдыңкы көз караштагы, алдыңкы тыңчыкмалардын баардыгын ушул Советтер Союзу өзүнүн идеологиясына, өзүнүн көз карашына туура келбеген адамдар катары кырып жиберди. 37-жылды биздин канчалаган азаматтарыбыз кетти, ага чейин кулак мезгилинде канча адамдарды атып жиберишти, кичине бир мындай тыңыраак адамдар деле биздин кулактар же болбосо башкалар деп баягы Россиядагыдай кылып, орустардын кулактарын башка жактарга көчүрүп, ошондой кылган экен. Ал эми биздин кулактарды андай кылбай эле ошол отурган жеринде, чайканаларда болобу, мен түштүктөгү эмелерди айтып берейин силерге. Ушул кичине бир аз жайлоодо болобу, кайсыл жерде болбосун, басмачыларга байланыштуусун андай мындай деп атып кеткен. Мисалы үчүн, менин атамдын чоң атасы Сулайманды дагы биздин Шайдан Сай деген жакта бир тууган иниси менен кошо аткан. Ал эми атамдын таятасы Чекирди өзүнүн 3 тууганы менен кошо Сасык деген өрөөндө, ошол жайлоодо жүргөн жеринен баардыгын атып кетишкен, достор. Ушундай коогалаңдуу заман болгон да, эми ошол Советтер Союзунун идеологиясы ошондой болгон. Бирок ага карабастан анын балдары, мисалы үчүн менин чоң атам же болбосо менин таятамдар ошол согуштарга барып, Советтер Союзу үчүн чын дилинен кызмат кылышкан, согушта
Misal үчүн чоң атам кайтыш болгон. Ушундай баягы кек сактабай кайра эл үчүн кызмат кылуу ушундай чоң идеология болгон да. Ошол эле биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун деле атасын 37-жылдары ушул репрессияга туш келген. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун өзүн болсо Советтер Союзу абдан чоң көтөрмөлөп, абдан ушул талантын ачып берип, Чыңгыз Айтматовду дүйнөлүк деңгээлге чейин чыгарган ушундай бир парадоксалдуу заман болгон Советтер Союзу. Кандайдыр бир негизде биз феодалдык түзүлүштөн туура эле ошол жалпы социализмдин бир мындай параметрлерине жооп берген адамдарга айланганбыз. Биздин Кыргызстан индустриалдуу өлкө, биздин Кыргызстан сонун өнүккөн жогорку окуу жайлар, чоң саясатчылар, заводдор, Кыргыз автомашты билесиңер, селхоз заводду билесиңер, иши кылып чоң нерселер түшүп, Советтер Союзунун мезгилинде биз бир топ ийгиликтерге жеткенбиз достор. Ошону менен эле бирге кандайдыр бир нерсе, кандайдыр бир кезге чейин гана өнүгүп, мисал үчүн бир даракты ала турган болсок, ал мөмөсүн берип бүткөндөн кийин аны жакшы карасак кайра дагы мөмөсүн бере берет. Эгерде кандайдыр бир климаттык өзгөрүү же башка болсо, ошол качандыр бир дарак жетишип, мөмөсүн берип, андан ары өнүгө албай калат да. Мен дагы студенттик кездеримде ошол 90-жылдары бир жолу бир ушул мен азыр билбейм, ал киши бар атын да унутуп калдым. Ушул азыркы искусство институтунда саясат боюнча сабак берет экен, бир тарыхчы киши менен таанышып сүйлөшүп калдым эле. Мен ошондо көз караштарымды жаштык кез, курч кезибиз мен айттым. Ошондо Советтер Союзу таркап адамдарда ар кандай бир көз караштар болуп жатты эле. Мен айттым ушундай бул уже мөмөсүн берип бүттү. Биз эми өз алдыбызча жаңы көчөттү өстүрүп, жаңы мамлекетти түзүп, биз өз киндигибизди өзүбүз кесип, жаңы курулуштарга барышыбыз керек. Мен эч кандай эмесмин. Советтер Союзу жакшы болгон, ооба мөмөсүн жегенбиз, бирок биз эми башка даракты тигишибиз керек деп ошол искусство институтундагы тарыхчыга айттым эле. Менин оюмга ал киши абдан кошулду. Сен абдан туура көз караштасың. Көз карашты экесинде ошентип баягы ошол кезде ушундай баягы 90-жылдары эркиндикти эңсеген мезгилдерде мен өткөндө дагы передачамда айткам, бир ушундай агропромдун үстүндө студенттерди чогултуп, свет жок, шамды жагып алып, баягы Лениндин революционерлериндей болуп, бир көз айнек тагынган шилепачан киши келип бизге эркиндик жөнүндө айтып эме кылган. Ал киши Топчубек Тургуналиев экен, азыркы Топчуке. Де ошондой бир окуяларды айтып кеткем. Ошондой эркиндикти биз 90-жылы чынын айтканда эңсеп калганбыз. Бизге ал строй ошол кезде бизди канааттандырбай калган. Кандайдыр бир негизде кыргыз элин басынткандай мамиледе, биз өз тилибизде Бишкекте жүрүп эркин сүйлөй албай, бир эркиндикти эңсеген, баягы ташты жарып чыккан гүл сыяктуу бир ушундай абалга келгенбиз да ошол кезде. Ошол жылдары ошол Советтер Союзунун акыркы 10 жылдык кездеринде ушул азыркы чоң саясатчылар Текебаев, азыркы чоң саясатчыбыз Мадумаров журналист болчу, телевидениядан күндө сүйлөп чыгып, ушундай элдин арасында абдан популярдуулукка ээ болушкан ошол Советтер Союзунун акыркы жылдары болуп эсептелет достор. Мен ошондуктан ушул өзүбүздүн эркиндикти аябай жогору баалаймын. Ушул нерсени баалап, ушул нерсени биз мындай аздектеп сактап калуубуз керек да достор. Тилекке каршы. Ушул башынан эле биздин чоңдорубуз кандайдыр бир деңгээлде баягы бизде капитализм болбогондуктан ушул акчаны табуу, акчаны чогултуу абдан көздөрүнө жакшы көрүнүп кетип, негизинен капитализмде ушул байлыкка чоң басым жасалат экен. Акаев да кандайдыр бир кезге чейин жакшы иштеп эле, андан кийин ошол өзүнүн балдары аркылуу, өзүнүн кругу аркылуу дүйнө чогултмайга өттү. Биздин чоңдорубуз саясий аренадан капитализмге өтүшүп, ошол өздөрүнүн саясий баягы күч эмелерин, мүмкүнчүлүктөрүн коррупциялык жолго, акча чогултуу жолуна өтүшүп, биздин чоңдорубуз мурда эле Советтер Союзунун кезинде эле башталган, бирок ушул эркиндикти алгандан кийин абдан кандайдыр бир кыйтыр механизмдерди ойлоп чыгарышып, приватизацияны өздөрүнө кылышып, завод, фабрика баардыгын өздөрүнө ээлеп эле ошол завод, фабрикаларды иштетип калса макул, жакшы болмок. Бирок булар баягы тетиктерин металлдарга сатып, бүт нерсени талкалап, колхоз совхоздорду жок кылып, бир чоң жаңылыштар кетип,
elдин ошончо жылдан бери чогултулган байлыгын жок кылышып коюшту да достор. Муну мен саясатчы эмесмин, саясий көп талдоо жүргүзө албаймын, бирок мен баягы өзүм ошол кезде жашаган адам катары сиздерге айтып берип жатам достор. Баягы мен комментарийлерде окуп жаттым, сен кайдан чыга калган политологсуң, сен кимсиң, сен мисалы үчүн мен тиги Мадумаров жөнүндө айтып койдум эле, ошого абдан каршы бир эмелер башталыптыр да. Мен Мадумаровду достор, чынын айтайын силерге, мен Мадумаровду абдан сыйлаймын. Мадумаров ушунча саясатчылардын ичинде эң чындыкты айткан ушундай гана саясатчы. Ал эми мен өз көз карашымды айтып койсом, бул коронавирус жөнүндө силер мени Мадумаровго каршы бир ушундай эме кылып алдыңар. Мен өзүмдүн досторум менен дагы, башкаларым менен дагы сүйлөшкөндө Мадумаров жөнүндө Мадумаров жагабы, жакпайбы, эгерде биз ушул заманда өзгөрүү болушун кааласак, кандайдыр бир лидерге баш коюшубуз керек. Азыр мына тиги Садыр Жапаровду чыгарбай камакта жатышат. Жана башка бир ишенген адамдар башка жакта. Бир гана алдыга чыгып кетүүнүн эмеси мен лично Мадумаров деп ойлоймун. Ушул Мадумаровдун тегерегинде чогулуп, сага жагабы, жакпайбы, мен мисалы үчүн Мадумаровдун көп бир кандайдыр бир адамдык касиеттери, башка нерселери жакпай калышы мүмкүн, а бирок анын баягы адамдык касиети, бир мындай чынчылдыгы, башка нерселери көп, баягы минусунан плюсун көп эме кылам. Мен Мадумаровду абдан мындай сыйлаймын лично саясатчы катары. Мисалы үчүн азыр бүгүн шайлоо боло турган болсо, мен бүгүн Мадумаровго эме кылмакмын да, мындай голосумду бермекмин. Ал эми кандайдыр бир жакпай калуу, кандайдыр бир эме жактары ал башка сөз достор. Силер сүйлөй бергиле, башка дей бергиле, балким силердики дагы туура бир ушундай жактарда. Бул саясат деген ушундай нерсе экен. Азыркы кезде даже ушул мындай биздин мамлекеттин саясаты менен ошол кандайдыр бир адамдардын көз карашынын туура келбей калгандыгынын саясатын адамдар бир башкача түшүнүшөт экен да. Мен негизги айтайын дегеним ошол эле. Мисалы үчүн азыр эми Мадумаровду эмнеге адамдар мындай туура эмес дегенде бир көз караш, эми баягы адамдар бир сүйлөп жаткан учурда эми чоң саясатчылардын сөзүн башка мындай мен айтканым, бул эмнеге мен түшүнө албай турам дегенин, мен бир простой адам катары Мадумаровдун айтканын түшүнө албадым. Мен түшүнүп турам өзү негизи, бирок бир адам катары мындай мисалы үчүн бир мен ушунча көз караштарым менен түшүнө албасам, ал эми простой адамдар жөн эле көрүп туруп түшүнө албай калат да. Ал эми Мадумаровдун жүргүзүп жаткан эмесинин түпкү эмеси башка жакта да, мындай оюнун негизги тереңдиги. Ушул азыр эфирден пайдаланып сиздерге айтып коеюн достор. Мадумаровтар, мисалы үчүн Лукашенко жана башкалар деле бул мамлекетти кандайдыр бир деңгээлде ушундай карантиндерге алып барбай башка жол менен чыгарып кетсек боло эле дегендей көз караштарды айтып жатат да. Мисалы үчүн азыр Белоруссияны, азыр эми биздин баягы коомдук телевидение, коомдук эмелер канчалык баягы өзүнүн идеологиясын жүргүзгөнүнө карабастан интернет башка булактардан чындыкты алууга болот да. Мисалы үчүн каяктан бир өзүңөрдүн бир мындай глобалдуу эмне болуп жаткандыгын көрүп эме кылсаңар, байкайсыңар достор. Мисалы үчүн ошол эле Мадумаров, Лукашенколордун саясаты, эми менин оюмча Мадумаровдун мен мээсине кирип же болбосо бир анализ бере албаймын. Мен андай психолог дагы, стратег дагы эмесмин. Бирок мен ойлоймун, ушул Мадумаровдор ушул Лукашенконун саясатын жактырса керек деп. Себеби Лукашенко завод фабрикаларды токтотпош керек деп башкача бир точечный удар жолу менен, мисалы үчүн коронавирус такталдыбы бир жерден, точечный, аларда билесиңер диктатура абдан күчтүү. Керек болсо деди бир күндүн ичинде мен карантин кылып коем, бирок мен андай кылбайм, бизге эртеңки күндү ойлошубуз керек деп. Менин оюмча Мадумаров ушул Лукашенконун саясатын жактырып жатат. Мен дагы мисалы үчүн лично ушул Лукашенколордун саясатын бир мындай туура деген башында бир мындай кичине сомнение бар эле, бирок азыркы кезде аябай мына көрүп жатам. Ушулар балким абдан туура кылгандыр достор. Силер деле өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, бизде азыр экономика отуруп калды. Мен башында да айткам, бизде кандайдыр бир деңгээлде шалаакылык башынан кетип калды да, баягы шалаакылык кетти. Ошол эле Космосбек Сарыев, ошол эле МЧС эмелери болсо керек. Бизде башынан ошол башынан кармашыбыз керек эле. Ошол адамдарды туризм министри болобу, ошо агентствосы болобу, адамдарды январдан кийин эле жөнөтпөй мындай стратегиялык чоң ойлонууну жасашыбыз керек эле да. Не только коронавирусу бар Кытайга эмес, башка жактарга дагы кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизип,
Эгерде жөнөтсөң sen жоопкерчилигин аласың, ошол оорулар келсе sen жооп бересиң дегендей бир талаптарды коюп туруп кылса болмок да. Биздин чоңдор ал жерде эч кандай ойлонгон жок да, даже баягы халаттары, маскалары эчтекеси жок экен. Ошол эле умрадан келгенден кийин ошол адамдарды мындай сразу кармап калып, не только умрадан, ошол эле Москвадан, ошол эле башка жактан келген адамдарды карантинге киргизип, чоң точный удар жасалган жок. Ошол жерде тарап кетти да, баягы нерсе тарап кетти. Ошонун негизинде көбөйүп, азыркы кезде бүт биздин экономикабыз, завод эмелерибиз баягындай кичинекей, бизде завод чоң эмелер деле жок, бир фабрикалар болушу мүмкүн, тигүү сектори болушу мүмкүн. Ошол кичинекей бизди кыймылдатып жаткан нерселердин бардыгы токтоп калды. Мадумаров менин оюмча ошолорду айтып жатат болуш керек. Ушул нерселерди токтотпошубуз керек эле. Ушул нерселерди биз өз кезегинде точный ушул Белоруссиядагыдай кармап туруп, азыркы кезде бир алдыга чыгып кетиши. Мына азыр Белоруссия айтып жатат достор. Алар уже маскаларды бизге, аларда дагы кичинде башында упущение кетиптир, баягы эме болуп. Бирок алар баягы түздөлүп кетишти да. Аларда себеби мына Россияда биз жүрүп көрөбүз. Белорусский товары, трикотаж, башка бул Белоруссияда тигүү эмеси абдан күч алганда, ошолор бардыгы сразу ориентировка кылып, маскалар уже өздөрүнө жетип, биз уже экспортко чыгарабыз деп жатат. Ушул нерсени биз деле кылсак болмок эле да. Завод эмелерибизди, ошол баягы фабрикаларыбызды токтотпой туруп эле, ошол кезде точный удар баягы келген адамдарды кармап калсак, мына азыр жалпы ориентировочный, азыр жалпы ошол биздин баягы азыр токтоп турган фабрикаларыбыз, частный кийим тиккич эмелер бардыгы даяр. Азыр биз экспортту баштамакпыз. Ошол эле Россиянын өзүнө, ошол эле Германия болобу, Европа өлкөлөрү болобу, ошолорго биз ушул керектүү товар эмелерди чыгарып калмакпыз. Азыр Лукашенко айтты, биз товарларыбызды бүт керек болсо Кытай миллиардтап азыр эмелерин чыгарып жатат, жанагы маска, защитный костюмдарын. Бизде дагы ошондой эмелер бар, мүмкүнчүлүктөр бар болмок да. Ошол деңгээлде биздикилер деле тикмек. Биздин мамлекетте эле ушул кездерде кандайдыр бир балким миллиард долларга чейин иштеп калмакпыз да. Тилекке каршы достор, биз ал миллиард долларды иштей албай калдык. Бул нерсе бир баягы туура көз караштар болуп, туура саясат болгондо болмок. Тилекке каршы бизде андай нерсе болбой калды. Дагы деле ушундай хаотический эмелер болуп жатат. Бирибиздин көз карашыбыз бирибизге туура келбей жатат. Саясий биздин башчыларыбыздын маңкурттугу бул. Маңкурттук деген бул ушундай нерсе достор. Баягы бир адам айтып койсо, ошол нерсенин туурабы, туура эмеспи анализ кылбай, туура деп туруп саясатты жүргүзө берген ушул саясий маңкуртчулук болуп эсептелет достор. Мен абдан чаржайып, абдан көп сүйлөп койдум окшойт. Кээ бир ойлорум сиздер менен туура келбей калса, кечирим сурайм достор. Бири-бирибизди жаман сөздөр менен комментарий айтып, жаман көз караштарыбызды айтып, иштеги жаман нерселерди эфирге чыгарып, ушундай нерседен алыс бололук достор. Дайыма бири-бирибизге дем берип, дайыма бири-бирибизди колдоп достор. Эми уже баягы коронавирус шайтаны биздин Кыргызстанга келип каптап жатат. Азыркы кезде эми карантинден башка айла жок достор. Карантинди каттуу кармайлы, бир аз сактап турайлы. Ушул бир Россияда айтып атышат, майдын эмесине чейин пикке жетип калат деп. Абдан көп адамдар ооруп жатат. Биздикилер деле ушул майдын 10-15-теринде уже билинип калат болуш керек. Азыр кандайдыр бир деңгээлде басаңдагансып жатат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде жоопкерсиздик болуп, ошол эле мына социалдык тармактардан көрүп жатабыз. Мисалы үчүн кандайдыр бир шаарларда, мисалы Нокенде аябай ызы чуу болуп, өчүрүт эме болсо, ошол эле жанында Кочкортодо адамдар тынч болуп, кандайдыр бир кээ бир айылда жакшы, кээ биринде жаман бирдей саясат жок болуп, ушул жерде дагы бизде упущениялар көп болуп жатат да достор. Этият бололук, өзүбүздү өзүбүз коргойлук, болорунча болуп, боёсу канып калды эми, өзүбүздү өзүбүз сактап калалык. Саламатта туруңуздар достор.